Саламатсыңар балдар. Класстык саат 6-д класс, 5-Е класс. Тема: баланын укуктары жөнүндө конвенция. Максаты: окуучулар өз укуктарын билишет жана турмушта пайдалана алышат. 1989-жылы 20-ноябрь күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан балдар укугу жөнүндө конвенция кабыл алынган. Балдардын укугу улуттук маданиятты кармоого, эне тилинде сүйлөөгө, өз динин кармоого, бактылуу балалыкта жашоого, ата-энеси менен чогуу камкордукта, коргоодо жашоого укуктуу. Ар бир бала эркин жашоого, бирөөлөрдөн зордук-зомбулук көрбөөгө укуктуу. Жеткиликтүү тамак-аш, суусундукка укуктуу. Бала өз оюн эркин айтканга, көз карашын ортого алганга укуктуу. Майып балдардын укугу камкордукка жана окууга укуктуу. Дүйнөдөгү бардык балдар үчүн укук, милдет бирдей. Анда эмесе чакан видеого көңүл бурабыз. 1989-жылдын 20-ноябрында балдардын укугу жөнүндө конвенция кабыл алынган. Балдардын баарынын укуктары бирдей сакталууга тийиш. 1959-жылы 20-ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында баланын укугу жөнүндө декларация кабыл алынган. Балдар эс алууга укуктуу. Балдар акысыз билим алууга укуктуу. Балдар психологиялык жана физикалык зордук-зомбулук албоого укуктуу. Балдар оор кара жумуштун корголууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодекси балдардын Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган. Балдардын укуктары жөнүндө: балдар эне тилинде сүйлөөгө, өзүнүн динин тутунууга жана өз элинин маданиятын сактоого укуктуу. Балдар биздин келечегибиз. Балдар үчүн 23-берене. Балдар үчүн 20-берене. Ден соолукту сактоого укуктуу. 42-берене. Сен өзүңдүн укуктарыңды билүүгө тийишсиң. Биз ар кандайбыз, бирок укуктарыбыз бир. Дүйнөдөгү бардык улуттун балдары корголууга укуктуу. Балдар жердин жандуу гүлдөрү. 20-ноябрь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү. Биринчи күн балдарды коргоо күнү. Үйгө тапшырма: бала жөнүндө макал жазуу. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.